Саламатсыңарбы жолдоштор? Саламат болуңуз. Башкы прокуратуранын академиясынын ачылышы менен куттуктаймын. Ура! 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 Эркин туруңлар. Эркин тур. Assalomu alaykum. Hammangizga qutlug' bo'lsin janob. Rahmat. Hurmatli Sadir Nurboyev, bu bizning eski imarat 65-yil qurilgan, 65-yil qurilgandan keyin qancha bir javob o'quv joylardan o'tkazib, eskiligi tuguna jetdi. Keyin bizning mamlakat tomonidan qo'ldosh bilan 225 million ақша qarshilanish, sirtlari mana unday жаңы Belarusdan Rossiyadan olib materiallarni qamsizlab, zallarni barchasini жаңы zamonaviy texnologiyaga batib jabdib Бұл жерде Hurmatli Sadir Nurboyev kvalifikatsiyadan жоғарылатып борбору бұл жерде иштеп аткан кызматкерлер квалификация жоғарылатып борбор ачылган, ал борбордо биздин оперативдик кызматкерлер өздөрү сабак берет. Ошол менен бирге ушул жерде биздин кызматкерлер аттестациясын өтүшөт. Действующий прокурор. Адистерди конференция, симпозиум атайын конференция зал құрғанбыз. Конференция залды заманбап мебельдерден жақта жасалғаладық. Менің барлығын айтып қойышым керек. Мынау мебельдердің бары, мынау мебельдердің бары біздің атамекен өндірушілерді, общество блоки институттарға заказ беріп қойдыңдар. Ошолорго жаратып алады, қолдау мақсатында бүт болгон эмелектерди ошо Бірінші этаж негізі бізде административтік корпус. Бухгалтерия, кафедра, деканат жайғасқан. Негизи сөөгү жакшылап экен да. Сөөгү жакшы, бұл жерде 4 кирпиштен турат деп қалың. Анан ички эмелерибиз жадап барып жасалган. Бұл жерде биз өзүбүздүн китепкана фондубуз бар. Атайын китептердин баарын өзүбүздө тиешелүү юридикалык факультетке тиешелүү китептер, андан ары Ачағында көркем кітаптарды алған. Бұл жерден сыртқары біздің электрондық варианттағы библиотекалар бар. Ошол жерде музей. Анан Hurmatli Sadir Nurboyev. Бұл жерде баягы эски ветерандардың буюмдары, эски баягы тарыхы, анан бүгүн ушул ачылышында биздин ак тилегибиз биринчи. Ушул ак тилегибизде биздин китебибизде калуу тилегибизди таанышты. Келечекте бул жерге коноктор көп келет. Бүгүн канчасы 20-сы, 20-чы январь. Бұл жерде окуя болгон жерлерге эмнелер алып барылат, эмнелер менен тергөөчү камсыздандырышы керек, баардык ошо заттар бар. Мындан сырткары ушул лабораториянын ичинде биз 3 бағытта серетті жүргізсек болот. Документтің жасалмаларын, акчанын жасалмаларын, жана советный портреттик бар, өздүк таанытууга ушундай компьютерлерден жасап берсек болот. То есть толук кандуу экспертиза жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Мындан ары мына жерде кетсек, бул жерде лаборатория 7 экспертизаның бағытында өткөрсөк болот. Бул биринчи очередь баллистикалык, дактилоскопия, жана картология, микрочастица, жана айтып кеткен 3 эксперттен толук кандуу өткөрсөк. Практикадан өткөрөт, практикадан өткөндөн кийин ошол үйрөнүшөт да. Мисалы, могу жерде колдун изин алыш үчүн эме менен порошок менен иштеп туруп эле дакта карта менен өздүк таныкталганга багытталган иштерди алып барсалат. Кеткенде, ошол менен бирге мынау жерде беледей станок бар, бул жерде атайын окту кымсып койгон, бул жерде бекитип, кайсы пистолетте, мунун чийини микроскоптон карап, стволдун өзгөчөлүгүнө байланыштуу, кайсы пистолетте бул ок чыкканын аныктаганга болот. То есть биз толук кандуу экспертиза жүргүзгөнгө кудуретибиз жетет. Бул жер болсо, коомдук жер, атайын баягы кылмыш болгон жердин окуясын калыбына келтирип, студенттерди кароо жүргүзгөнгө үйрөттү. Мисалы, буюртма өлүп болсо, пистолет кандай жатат, кийде кандай жатат, кай жерден атканын бүт үйрөнүш керек. Ошол жерден өз алдынча протокол түзгөндү үйрөндү. Өз алдынча протокол түзгөндү үйрөндү.
помещение болса, квартиранын ичинде кылмыш жасалса, бул коомдук жай жана кафе, ресторан жасалса. Анан мындан сырткары бул жерде айылдын тигиндеги жол кварталда осмотр происшествия, как от центра периферии или перифериядан борборго карай ошону барып жүрүп мындан сырткары жаңы жана билимий технологияны колдонуу менен биз зерт экранында маска кийгизип эки эле үй менен чектелген комуш сокой жайлоо же болбосо көлдүн жээгинде болгон кылмыштарды виртуально көрүп ал ошо карап аткан нерсени айтат, айткан нерсе компьютерге фиксация кылат. Кийин өзү оңдоп кайра чыгарып алат да, то есть жеңил болот. Бул жерде окуу программаларда практика менен теория айкалыштырып атат да, ара жерде мисалы сенин ачышына кетти. Өзүңүздөргө белги болгондой, пробация деген Министерство юстицияда атайын департамент бар. Алардын да системасы толугу менен биздин мекеме тарабынан автоматташтырылган. Азыркы учурда аларда каттоо, көзөмөл автоматтык түрдө жүргүзүлөт. Ошол эле учурда мына пробацияны клиент Талгат деген Асанбазиев Талгат мыйзам боюнча айына 2 жолу келип катталып туруш керек. Мурда коррупциялык риск жаратып, телефон аркылуу, тааныш аркылуу катыштым деген мүмкүнчүлүк берчи. Азыр биздин ушул жолдар тарабынан иштелип жаткан система боюнча мынакей атайын пробация органына келип подтверждение берет. Ал эми өзүңүз Меники. азыр сиз басып көрсөңүз, башка бирөө басса мына не прошел. То есть бул дагы биздин прокурордук көзөмөлгө толук кабинеттен отуруп эле көзөмөлдү текшергенге толук мүмкүнчүлүгү бар. Бунун көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Убакыты, сааты бардыгы, мөөнөтү качан бүтөт толук көрсөтүлгөн. Баягыдай качан келем деген эмес жок, көзөмөл толугу менен. Анан ситуационный картанын үстүнөн азыр иштеп жатабыз. Буюрса 1-2 айдын ичинде бүтүрөбүз. Бул эмне максатта атат? Бул көбүнчө жетекчилер үчүн кандайдыр бир коллегия координационный совещание өткөрүш үчүн сөзсүз түрдө бир жума мурун тапшырмалар берип, анализ тапшырмалар сравнительный баягы ошондой болбош үчүн жетекчи эртең менен деги эле кабинетине келгенде бул бир эле багытта канча кылмыш 2024-жылы баардык маалыматтар, кылмыштар 280 миң катталган. Булар боюнча кабыл алынган чечимдер региондор боюнча орган, район боюнча бөлүнгөн болот. Бул тепловая карта деп атаганбыз. Анткени могу картада мына Кочкул жерине бассак, кайсы жерине бассаңар, мынакей ошо Сокулук районунда канча катталган. То есть баягы кошумча күчтүн кереги жок, жетекчи өзү эле билип алат. Агашыраак жер болсо, мынакей карасаңар, бул жерде Карабулжада азыраак катталгандыгы бул ар бир кылмыштын түрү боюнча толук маалымат бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Кыскача ушул маалымат эсиле кошумча суроо болсо, жооп берейин. Жакшы суроо деле. Ар бир район өзүнчө экенде бастың, ал жерден данныйларды бүт алып коет экенсиз. Атайын преступный. Специалистти чакырып, районду чакырып отурбай эле өзүң эле кирип коесуң. Жакшы бул. Эң жакшы. Математика өзгөртүп. Бул жанагы биздин автоматташтырган система кылмыштардын бирдиктүү реестрине кошулган. Ошон үчүн толук маалыматты алган болот. Реалдуу түрдө студенттерге студенттерге да кийин коюп беребиз. анализ жашанды үйрөтөбүз ошо. Урматтуу мекендештер, прокуратура органдарынын кымбаттуу кызматкерлери, юридикалык академиянын жалпы жамааты жана студенттери, өлкөбүздө жүргүзүлүп жаткан реформалар, социалдык экономикалык өнүгүүнүн жаңы артыкчылыктары талап кылып жаткан мыйзам үстөмдүгүн камсыздоо, мыйзамдуулукту чыңдоо, айрыкча укук коргоо органдары үчүн кадрларды даярдоо жаатындагы бүгүнкү саамалык мени абдан кубандырып турат. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын юридикалык академиясынын расмий ачылышы мамлекетибиздин билим берүү жаатындагы маанилүү тарыхый иш-чаралардын бири десек болот. Мындан улам мен жалпы мекендештеримди билим берүү, укук таануу коомчулугун юридикалык академиясынын ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Өзүңүздөр билип туюп тургандай, бүгүнкү замандын шартында прокуратура, юстиция, укук коргоо жана сот органдарынын кызматкерлеринин кесиптик билимине жана компетенциясына карата талаптардын күчөгөндүгүнө байланыштуу аталган органдардын ишинин натыйжалуулугун арттыруу эң маанилүү багыттардын бири болуп саналат. Мында кадрларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу системасын өркүндөтүү маселеси өзгөчө актуалдуу болуп жаткандыгын жакшы билесиздер. Дүйнө жүзү тез өзгөрүп турган чакта заман чакырыктары менен ар кандай кооптуу жагдайларга татыктуу жооп берүү үчүн прокуратура, юстиция, укук коргоо органдарына жана сот системасына күчтүү кадрлар
жана жогорку класстагы кесипкөй адистер керек. Квалификациялуу кадрларга болгон муктаждык, кадр саясатын түп тамырынан бери кайра карап чыгуу, сабаттуу жана ак ниет иштеген кызматкерлерди тандоо жана кызмат тепкичтерине көтөрүү боюнча ирээттүү кадрдык менеджмент жаатындагы алдыңкы стандарттарды, инновацияларды киргизүү маселеси курч коюлууда. Ушуга байланыштуу 2023 жылы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын юридикалык академиясын түзүү чечими кабыл алынган. Юридикалык академиянын эң негизги максаты прокуратура жана башка укук коргоо органдары үчүн жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоого багытталып, үзгүлтүксүз окутуунун натыйжалуу системасын түзүү болуп саналат. Биз бул академиядан укук коргоо жаатындагы кызматкерлердин иш учурунда келип чыккан алешемдиктери, кемчиликтери, мүчүлүштүктөрү кыскарып, натыйжалуулугу артаарын, билими менен иши айкалышаарын илгери үмүт менен күтөбүз. Академияга катуу талаптарды коюу менен мамлекеттик кадр саясатын ырааттуу ишке ашыруу, кадрларды тандоо системасын жана тажрыйбасын өркүндөтүү, прокуратура органдарынын кызматкерлеринин дараметин арттыруу, алардын кесиптик даярдыгын, адеп ахлактык жактан өнүгүүсүн, мекенчилдигин камсыз кылышыбыз керек. Бул үчүн академияда бардык шарттар түзүлгөн. Юридикалык академиянын бүтүрүүчүсү мыйзам үстөмдүгүн, мыйзамдуулуктун бекемдигин камсыз кылуу, жарандардын укуктары менен эркиндигин, коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо боюнча кызматтык милдеттерин аткаруу жөндөмүн жогорку деңгээлде өздөштүрүп чыгышы зарыл. Айрыкча прокурордук көзөмөлдөр чөйрөсүндөгү укуктук ченемдерди ишке ашыруу үчүн маанилүү болгон маалыматтарды дыкат талдоого алуу менен прокуратура органдарынын функцияларын натыйжалуу аткара алгыдай болушу шарт. Юридикалык заманбап билим берүү аркылуу ар бир бүтүрүүчү болочок жаш адис адам укуктарына байланыштуу реалдуу ишмердигине ишенимдүү түрдө кадам жасашы абзел. Окуу жайдын профессордук окутуучулар курамынын 65% илимий даражалары жана наамдары бар окутуучулардан тураарын маалымдашты. Ошондой эле окутуу процессине укук коргоо органдарында иштеп жаткан тажрыйбалуу кызматкерлерди дагы тартышыңыздар керек. Юридикалык академиянын ачылышы мындан топтолгон профессордук окутуучулук курам үчүн өтө жоопкерчиликтүү милдетти жүктөп жаткандыгын айта кетишим керек. Мынакей азыркы биринчи курстун студенттери буюрса ушул окуу жайдын биринчи бүтүрүүчүлөрү болушат. Мезгил батыл өтөт, анан алардын билим деңгээли, иште көрсөтө алган кесипкөйлүгү дал ушул юридикалык академиянын кадыр баркын же асманга чыгарат, же тескерисинче жерге түшүрөт. Кесипкөй профессордук окутуучулар курамынын талыбаган эмгеги, ак кызматы менен бул академия юриспруденция тармагындагы белгилүү бир билим берүү жайына дасыккан илимий борборго айланып, жогорку кесипкөй атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдаган чоң мектеп атыгат деп мен бекем ишенемин. Ал эми урматтуу студенттер, буюрса силерди юридикалык академиянын биринчи бүтүрүүчүлөрү деген даңазалуу ат күтүп турат. Андыктан азыртадан тарта ар кандай сыноолордон туруктуулук менен чыгып, бул академияга келе турган кийинки студенттерге татыктуу үлгү болушуңуздар керек. Билим алуу ийне менен кудук казгандай деп айтылат, анын сыңарындай көч башы болуп турасыңар, талбай окуп өзүңөрдү көрсөткүлө. Ар бириңер ката кетирүүдөн коркпой, эмнеге жөндөмдүү экениңерди далилдөө менен 5 жылдан кийин жогорку квалификациялуу адис болууга умтулгула. Ата мекендин чыныгы атуулдары катары академиядан алган билимиңер менен жаңы Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн көп иштерди жасай аласыңар деп мен силерге үмүт артамын. Сөзүмдүн соңунда башкы прокуратуранын юридикалык академиясынын жалпы жамаатына, студенттерине байсалдуу жол каалаймын. Академиябыздын ачылышы баарыбызга кут болсун. Мамлекетибиздин келечегине иштеп берген академия болсун. Рахмат.